Форум өлкө башчысынын колдоосу жана мамлекеттик катчысынын демилгеси менен уюштурулуп, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы, Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги тарабынан өткөрүлдү. Өз сөзүндө Аслан Койчиев өлкө башчысынын улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жарлыгы өз учурунда чыккан улуттук идеологиянын багытын аныктаган доктрина экенин баса белгиледи. Кыргыз Ренессансы аттуу чыгармачыл жана илимий интеллигенция тууралуу видео тасма көрсөтүлүп, Кыргыз мамлекетинин түптөрүшүнө билимин, кызматын арнаган улуу муундун эмгектерин, 20-кылымдагы кыргыз маданиятынын алтын доорун жараткан маданий өнүгүүнү кайталаган билимди муунду тарбиялап, жаңы коомду куруу учурдун талабы деди. Биз жаңы замандын залкарларын, маданияттын алыптарын, жаңы жылдыздарды чыгарышыбыз керек, жаңы элитаны чыгарышыбыз керек, жаңы генийлерди тапташыбыз керек. Ошо маданияттын баардык тармагында операдагы, балеттеби, сүрөттөбү, архитектура, адабият, кино баардык тармактарда жаңы муун чыгыш керек. Мына бүгүнкү форум ошол катмарды чыгарууга бир огожо болот, түрткү болот деген ойдомун. Форумда чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрү улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолун ишке ашырууда креативдүү индустрияларды өнүктүрүү, жаштарга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүү зарылдыгын белгилешип, ар бири өздөрү эмгектенген тармак боюнча сунуш пикирлерин айтышты. Эңириде улуттук баалуу наркыбызга кайтып, улууну урматтап, кечүүнү зааттап, бирибиз жараткан ийгиликке баарыбыз кубана колдоп, бир жакадан баш, бир жеңнен кол чыгарып, заман талабына жараша билим алып, эмгектенүү зарыл дешти. Чогуу иштеш керек, ынтымак, биримдик болсо Кыргызстан өнүгөт. Себептен биздин аспаптар менен башка улуттар багынып берип атпайбы? Көсөнөй бул эмне деген улутсуңар силер? Кичинекей калсыңар, бирок бар ушунча аспабыңар бар экен дейт. Тияктан айттым, 100дөн ашык аспабыбыз бар экен. Биз деген аны багытты көргөзүш керек. Келе кой деп сылап сыйпап атып көргөзсөк, анан кийин Кыргыздын желеги желбирейт дагы ошо маданият өскөндө гана бир экономика кош өсөт. Айрым жүйөлүү сунуштарды көпчүлүк эмоция менен кол чаап кубатташты. Алсак Курмангазы Азыкбаев эстрадалык жаз Бишкек жана Ош шаарларында түзүү сунушун айтса, Ысык көл облусунан келген Элмира Айдиева оңгу жолун негизги өзөгүн түзгөн Кыргыздын улуттук баалуулуктарын жайды боюнча сунушун айтты. Биринчиден Кыргыздын улуттук баалуулуктары деген сабактарды баардык окуу жайларга киргизели. Муну депутаттар колдоп беришсе. Экинчиден Кыргыздын улуттук баалуулуктары деген китептерди жазалы. Мен ошол Кыргыздын улуттук баалуулуктары деген китептин авторумун. Үчүнчүдөн этнографиялык билим берүү борборлорун курарлы. Григорьевка деген айылды, Садыраки айылы, Григорьев Капчыгайын Иса Ахунбаев атындагы Капчыгай, Григорьев шаркыратмасын Болот Миңжилкыев атындагы шаркыратма деп. Кыргыз тилин чансак, кыргыз ысымдарын тансак, биздин келечек кандай болот? Мына ушул сыяктуу мен долбоорлорду сунуштадым. Жаз деген сөз бул деген түпкү тамыры салттуу музыка менен эле фольклор. Дүйнөдөгү эле интеграциянуу болуп атпайбы? Биз менен алар менен шайкеш болуш керек да, глобализация келип атат деги. Момундай ааламды кучактап, бирок өзүбүздү жытыбызды жоготпой ошол аспаптар менен сактап калабыз, бирок өзүбүздүн бетибиз, жүзүбүз жарык болуп калат. Мына ушул керек. Мамлекеттик катчы форумда талкууланган маселелер, айтылган сунуш пикирлер эске алынарын белгиледи. Алар кайсы багытты өнүктүрүүнүн актуалдуулугу жөнүндө кеп калышты. Мисалы анимация тармагында бул биздин да оюбузда бар болчу. Биз ошону уккубуз келген, ошол уктуп, ошого мен аябай сүйүнүп турабыз. Мына бул өтө актуалдуу маселе болчу. Тарыхый эстеликтерди сактап калуу жөнүндө суруштар айтылып атат. Бул дагы биздин улут катары аң сезимибиздин өскөндүгүнүн белгиси. Бул сунуштар дагы албетте эске алынат. Оңгу жол маданий руханий жаңылануу ураанынын алдында өткөрүлгөн форумдун делегаттары өлкөбүздөгү интеллигенциянын өкүлдөрүн чогултуп, багытыбызды таап, чогуу иштейли деп кереге кеңеш уюштурган мамлекеттик катчыга ыраазычылыктарын да жашырган жок. Талкуулардын жыйынтыгында форумдун катышуучулары тарабынан атайын резолюция кабыл алынды. Кабыл алынган резолюциянын негизинде иш-чаралардын планы түзүлүп, тиешелүү мамлекеттик органдар аткарууга алмакчы. Калия Карыбекова, Эржигит Тилекбек уулу, билим жаңылыктарына.